Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Биз мусулмандарда эки эле гана майрам бар деп пайгамбар алейхисалам белгилеген экен. Ал эки майрамдын бири Орозо айт жана Курбан айт майрамдары. Сиздерди терең урматтоо менен жана ушундай жан дилибизден Курбан айт майрамыңыздар менен куттуктайбыз келе аткан. Ушул Курбан айтта дагы ушул курбандык чалып, канчалаган жакшы ниет, тилектер айтылып, алакандар жайылып, бата тилектер айтылып келет. Мына ошондой сооптуу иштерде бирге сапарлаш болуу үчүн биз дайыма аракеттерди жасап келебиз. Ушул Курбан айтта дагы сиздерди жылына биз биргеликте кел мекендеш, бирге курбандык чалалы деген чакырыгыбыз менен курбандык чалып, Кудай астында жакшы сооптуу иштерди бирге сапарлаш бололу деген чакырыктарды жасап келебиз. Жана дагы быйыл дагы Кудай буйруса, былтыркы жылдан быйылкы Курбан айт майрамына жеткендигибиз үчүн чексиз шүгүрлөр болсун, Кудай буйруса. Бул Курбан айтта дагы жакшы ниеттерди кылып, эмдиги жылкы Курбан айтка дагы аман эсен жетишке жараткан насип кылсын деген жакшы үмүттөр менен сиздерди биргеликте курбан чалууга чакырабыз. Курбандык чалуунун шарттарын мына ошол видеодо көрсөткөндөгүдөй дин исламдын негизинде ушундай кол сунуулар жасалып, туш тараптан бизге жылына ошол үй бүлөбүздүн атынан курбандык чалып коесуздарбы деп ошол каражаттарын жөнөтүшөт. Четте жүргөн мекендештер жана биздин мекенибиздеги мекендештер биргелешип бодомал алып, ошол шартка жараша биз аракеттер жасап келебиз. Былтыр дагы ошо бодомалдар союлуп, эттер таратылган, жана ошондой эле койлор союлуп, ошол курбандык чалганда дагы былтыр дагы биздин мекендештерибиз койлорду алып келип беришкен, союп алып келип, тирүүлөй алып келип беришкен учурлары болот. Биз ошол алып келген аманат койлорду курбандык чалганын биз ошолорду кайра дареге жеткизип, эгерде мүмкүн болсо бизде дагы ушундай мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде муктаж адамдарды, чыныгы муктаж адамдар ошол сооптуу болот дейт, чыныгы муктаж адамга берген болсок, ошондуктан эгерде мүмкүн болсо бизге келсеңиздер, бизде бул жерде списоктор жазылган. Муктаж адамдардын телефон номерлерин, даректерин берүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Келип, ушул жерден даректерин алсаңыздар болот. Телефон номерлерин байланыштыртып, мына ушундай бир сооптуу жолдо, мына ушундай бир сооптторго илешүү максатында жакшы бир жакшылыкка бирге кадам таштасак болот. Келиңиздер урматтуу мекендештер, сооптуу сапарда бирге сапарлаш бололу. Курман айт майрамы ар бир мусулмандын жан дүйнөсүн тазартып, ыйманга, сабырдуулук жана берешендүүлүк, ынтымакка үндөп, бул майрамдын келишин мусулмандар ар дайым чыдамсыздык жана кубаныч менен тосуп алышат. Курмандык чалуу бул мал-мүлк аркылуу аткарыла турган ибадаттардын бири. Союлган малдын этин үчкө бөлүп, өзүнүн үй бүлөсүнө, туугандарына, дос кошуна, тааныштарына, бир бөлүгүн кедей кембагалдарга берген абзел. Союлган малдын этин сатууга болбойт. Бирөөгө сойдурса, анын акысына союлган малдын этинен же терисин берүүгө болбойт. Акысын өзүнчө берүү керек. Этин же терисин мусулман эмес кедей кембагалдарга дагы берсе болот. Чет жерден туугандарына акчасын жөнөтүп, менин атымдан курманчылык кылып койгула десе дагы жарайт.